Казак элинин жазуучусу жана көрүнүктүү окумуштуусу Мухтар Ауэзовдун Абай Жолу романынын кыргыз тилиндеги котормосу жарык көрдү. 2 томдук чыгарманы орус тилинен кыргызчага медицина илимдеринин кандидаты Эзилия Рахимова которгон. Китепти тааныштыруу аземи Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканадагы Абай Кунанбаевдин ысымын алып жүргөн кыргыз-казак маданий борборунда болуп өттү. Котормонун автору Казакстандан онлайн байланышка чыгып китепти тааныштырды. Между богатыми и бедными. Бул роман эпопеяда улуу акын Абай Кунанбаевдин татаал өмүр жолу баяндалат. Анын жашоосу казак элинин Октябрь революциясына чейинки коомдук турмушу менен тыгыз байланышта сүрөттөлөт. Бул романды жаратууда Ауэзов көп изденет. Анын достору, бала бакырасы, небере чөбөрөлөрү менен аңгемелешүүгө туура келет. Кыргыз тилине которуу үчүн 2 жыл убакыт кетти. Бул ишке мен абдан кубанычтамын. Чыгарма кыргыз окурмандарына жеткиликтүү болушу үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн ыкмада которулган. Нускасы 500 даана. Китептин басып чыгарылышына Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар министрлиги колдоо көрсөткөн. Биздин негизги ошол казак менен кыргыздын бир туугандык, жакындык, достук мамилеси байыртан уланып келген. Мындан кийин да улана берет, эч качан үзүлбөйт, достугубуз үзүлбөсүн демекчимин. Мына быйыл дагы буйруса Жылыс Кемелдин сөзүнүн башында айтып кетти. Биздин Кыргыз маданиятынын күндөлүгү Казакстанда өткөн турат. Казак туугандарыбыздын маданият күндөрүндө Кыргызстанда өткөн атат. Абай Кунанбаев атабыздын бияка борбору ачылса, эстелиги тургузулганы турса, биздин Нур Султан шаарына Манас менен Чыңгыз Айтматов агабыздын эстелиги тургузганы. Китеп Абай Кунанбаевдин 175 жана Мухтар Ауэзовдун 125 жылдык мааракелерине арналган. Чыгарманын жарык көрүшүнө Казакстандын Кыргыз Республикасындагы элчилиги жана Кыргызстандагы казак диаспорасынын төрайымы Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева да колдоо көрсөтүшкөн. Еще раз действительно мы убеждаемся, что все-таки искусство. Мен Изилия Абдуллаевнага терең ыраазычылык билдирем. Мындай демилгелерди колдош керек. Анткени маданият эки элдин достугун бекемдейт. Казак элинин жазуучусу, көрүнүктүү окумуштуусу жана коомдук ишмери Мухтар Ауэзовду дүйнө эли тааныйт. Эми анын чыгармасы кыргыз тилинде кайрадан басылып жатканына кубанычтамын. Кыргыз элинин залкары жазуучусу Чыңгыз Айтматов Абай Жолу тарыхый романын көркөм жана социалдык энциклопедия жана жалпы мандатыбыз деп белгилеген. Мерим Эшимбекова жана Диля Бубакир уулу ЭлТР Бишкек.